Sizlarga mikrofonni sunamiz. Kelasiz. Assalomu alaykum. Bugun to'g'rilgan qo'noqlar. Birinchidan butkul olamni, jana olamning ichidan bizni inson qilib yaratgan, insonlar ichidan musulmon qilib yaratgan Alloh taologa cheksiz maqtov shukrlar bo'lsin. Andan keyin bir yoshlar yengsayt ekan, mishtat etgan o'zini kumir tutib Farhat men Shirinninja Jamila menen boshqaning o'zini kumir tutib ketganda men aytayын deganim bundan 14 yıl burun ko'zda tutsa so'zi qolgan, o'zi ketsa bizning yashowda qilgan, ko'rsatgan yo'li qilgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning billa misol kunlar menda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyinda o'tirganda eshitib biri qaqlaqlab Payg'ambar suyunganidan eshit tashlashi, balki bu Xadijaning ejasi hala bo'lib turmasin deb. Eshit ochganda haqiqatda Xadijamiz ejasi hala ekan, keyin Ayshangiz so'ratpaymi? Siz qaytib bildingiz ey Alloh deysiz deganda eshikni Xadija siyaqti qaqlayotgan debchi. Javob Xadijamiz andan bir top yil burun ko'z o'tgan edi-da. Do'stim, sana aytarım, senin her bir kılgan amalında, her bir kılgan işinde Peygamber sana kumir, ülg bolsun, oşanda sen çınığı imanın damın, çınığı baktılıktın damın tatasın. Oşal dostum, algan jarım menen, bu dünyada ahiret dayım batılı bol. Jana sizlerdi uşul күндү engsep, uşul күндү kütüp жүргөн sizlerin kişilerinizden çoğ aytkan. Jana dua üçüncü günge ümit kılıp kelgen Ayşene sizlerge ardayım oğul kızınızın hizmetini görüp, ardayım uyunuzun töründe oğul kızın görüp yüreğinizde tilekleşmez. Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü Aqtoydun göbelері жана ушул күнгө себепкер болгон биринчи себепкер Айшенен сиздер. Эгер сиздер болбосоңуздар мындай жерде жары көрүшпөйт элек, мындай той болбойт эле. Ушунча даражага жеткирип, тарбиялап өстүргөн сиздерге рахмат. Аллах таалам эки дүйнө бактылык берсин. Келиниңиздин ысык чайын ичип, үй балаңыздын сыйын көрүп, бөлүп бактылуу болуп, ошол менен чогуу бактылуу болуп жүрүңүздөр. Эч качан сиздерди уят кылбаган үй бала келин болбосун. Сиздерге эң биринчи ушул күнгө жеткирип атканым сиздерге биринчи тазим бизден. Айтып кеткен пайгамбарым султаным, үйлөнгүлө теңгерге жар табып, көбөйгүлө үммөтүмдүн көптүгүнөн кыяматта турамын деп суктанып, таанышаарда эки бетим кызарып, бул сулуу кыз неге мынча сүрдөттү деп, тагдыр насип мынакей бүгүн досум баш коштуңар пайгамбардын үммөтү деп, эми сени сурап турар бирөө бар. Жаңыбайым кечиктиң го кайдасың? Ак сүйдөн пайда болгон уул кызыңар булбул болуп Куран менен сайрасын. Сагынып кечке сени жоктоп турат, таап келген байлыгыңды топтоп турат. Анча мынча бир нерсени ойломостон күтө берген күндө бир маал нервиңди козгоп турат. Ыйманыңар эки өмөрдүн биригип, башкалардан айырмалап бөлүп турсун. Жар болгула сыйлашкан түбөлүктүү эл исламды силерден көрүп турсун. Эркелиги назик болот аял заттын, аны билбей болбогон жаманатты эркелеткин кыянат кылып алба. Досум, анткени ал Аллахтын аманаты. Досум, эки дүйнө бактылуу болгула, Аллах таалам экеңерди берекелүү болсун. Эч жамандык көрбөй, досторумдун алдында жүзүң жарык болуп, эки жакты тең сыйлаган досум сен кайната, кайынжуртуңду, аяш сен дагы кайынжуртуңду жакшы сыйлаган, эл суктанган, башка үй бүлөлөргө үлгү болгон, ислам менен жашаган бактылуу үй бүлө болгула. Assalamu alaikum, hurmatlı bugünkü toydun kübelері. Пайгамбарыбыз өзүнүн бир хадисинде айтат, силердин араңарда эң жакшыңар силердин деп аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ушинтип хадисин бизге жеткизди. Ошол пайгамбарыбыз айткан да бир хадис бар.
Үйлөнгілі, үйлөнүү менин сүннетим, ким мен сүннетимден баштарса, ал бизден эмес деген. Ошол пайгамбарыбыздын хадисине бүгүн амал кылып, биздин досубуз Жаңыбай ушинтип аяшыбыз такымда менен баш кошуп, пайгамбарыбыздын бир сүннетин тирилтип, ушул бизди ушинтип ак тойго күбө болуп, ушул жерге чогултуп отурат. Ошондой эле пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Силердин эң жакшыңар дейт, Куран окуп, Куран үйрөнгөнүңөр дейт. Досубуз ушул биздин өкүлчүлүктө көптөн бери биз менен группалаш болуп, чогуу жолдош болуп ушул жерде окуп жүрөт. Аллах Таала сага эң жакшы илим берсин. Аяштан диндин жарымы аялда дейт. Иншалла аяш сага үйрөтүп, сен дагы аяшка үйрөтүп, ислам динин эң жогорку деңгээлге жеткизген, эң таква салих инсандардан болууңарды каалайбыз. Ошондой эле пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Силердин бейишиңер энелердин таман астында дейт. Бизди кичинекейибизден 9 ай курсагында көтөргөн, ар дайым кечтебей, таңдабай бизди өзүнүн кучагына алып, ар дайым эне сүтүн берген, ушу бизди чоңойтуп өстүргөн Айша энелерибизге дагы терең таазим кылабыз. Ар дайым бар болуңуздар, өмүрүңөр узун болсун. Келиниңиздин кызматын, күйөө балаңыздын урматын көрүп, ар дайым жарык жүздө, жарык жылмайып, ар дайым пайгамбарыбыздын жылмайып да садака дейт, жылмайып, ушу келиниңиздин кызматында көрөрүңүз. Ошондой эле биздин аяшыбыз Тахминенин апасы, сизге дагы Аллах Таала узун өмүр бекин ден соолук берсин. Эл сыймыктанган күйөө балалуу болупсуз, ушул Жаңыбайдай досубуздун кызматын көрүп, урматын көрүп жүрөрүңүз. Ар дайым ден соолугуңар чың болсун. Бейиште ушул сиздин күйөө балаңыз жана келиниңиз иншалла тажы кийгизген эң жакшы салих инсандан болуун каалайбыз. Ошондой эле досум Жаңыбай, биздин досторубуздун атыбыздан кичине арзуаган белегибиз бар, ошону сага тапшырып коелу. Аз болсо дагы көптөй көрүп кабыл алуу лазым. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Алла ыраазычылыгын сіздерге билдирген болсун. Достуктун ханы бирге, жаны бирге, достуктун аты улук бардык жерде дейт. Момундай татынакай дин туткан, биргеликте барыңыздар менен ислам динин үйрөнүп жаткан чыныгы достор дал ушул жерде чыгып отурат. Эгерде сөздөрү барыңыздарга жаккан болсо, мүмкүн болсо бир кол чаап бериңиздер.